kaysı jıl? Akıl beş tüzgün var. Geçirene bakalım bir. Bıyıldı jıldı presidenti sanatçı bata. Çok oyuncular. Kasa koyma dönüyorum. Jıldılar alın. Aydan ıslanlar. Çıkarmaları menen eline dünyada jurtçulukka tanılgan kanday ulu insan жазушыларыбызды билебиz. Кана ким айтып коёт? Алаңга аты танаан чыңгыз Абдыкадыр Алпулос. Андан кийин санат насихаттарды жазган кайсы акыныбыз бар эмеси? Мен толкунданып турдум аягандай сабак өткөнбүздөр мен ошондо жооп берген кыздар калдар сонун болушуп окуштарым мен жүрөгүн бузбастан азыр көркөм окуп беребиз өзүбүз башта. Кээ бирлер жансыз дешет дарактарды, жансыз өсүп турчу дарак барбы? Алар да биз сыяктуу сезет экен. Аяз, тагдыр ошол өлчө менен кем кылбас. Анын дагы аздыгына мейли эле. Анын октой. Жаштан танам, ырдан танбайм. Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. Кудайга калпайтсам да ырмар. Uzak olsun Mustafa. Biz daima ballarım sabahtan geç ekenlerdi, sabahtan ekiye oğlanlardı. Biz жазатар турат элек, алар көркөм айтып берип болчу бизге. Кандай десе? Эчик деген кызым, көркөм айтып. Дайыма эчик. Дайыма эчик болсо да. Акча жылдар көркөм. Бир саат көркөм алып Эй, Россия, 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 ты городом мирным толчна, ойдун келен, biz elbet biz seninle geçmeyin de ömrüm. Bana Rusça öğretmen. İki saatte derden saatte anayana bile. Bana olursa nereden daha kucaklaşıyor da görsöz baba. Ben sana. Balalığın ayla bardı, kolun жеткиз жайda kaldı. Attın artta balday tattуу, kaytalangız günüm kaldı. Algaçkı appak barak defteri, esimde ecekeler mektebim, жетелеп колдон алып. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как презяйся играя, грохочет в небе голубом. Balalığın ayla bardı, kolun жеткиз жайda kaldı. Attın artta balday tattуу, kaytalangız günüm kaldı.
силерге салыштырмалуу менин билимим сәл көбүрөөк болушу мүмкүн. Мүмкүн болсо силерге ошону жеткизишке аракет кылат элем да. Орус тилинен, кыргыз тили кайсы эмнеден болсо да мүмкүнчүлүк Айып качып келейинчи. сурагыла элем. Ушундай эле. Айтсаңыз, арадан 20 жыл өттү, азыркы учурда өзүңүздүн классташтарыңыз менен жолугуп атасыз. Кандай кимде кандай өзгөчөлүктөрдү байкап атасыз? Анан мына партада келип отурдуңуз, өзүңүздүн окуучулук күндөрү өткөн мезгил, эмнеге эсиңизге келип атат? Ушунчалык билинбей өткөн 20 жыл деген көз ачып жумганча өткөндөй болуп, ушул жерге келип отурганда кандайдыр бир башкача сезимдер пайда болот экен. Артка кылчайып карасаң, канча нерселер болуп өттү 20 жылдын ичинде. Эми бул жерге келгенде балалык кезиң эске түшкөндө ушунчалык өкүнөсүң, ичиң ачат, ошол күнгө кайрылып баргың келет. Сөз менен айтыш, түшүндүрүш кыйын да. Классташтарың көргөндө толкунданасың, өзгөчөлүктөрү, өзгөрбөгөндөрүн байкайсың, бирок мен классташтардын арасынан көп деле мындай өзгөрүүнү көрбөдүм. Ошол баягы эле кыздар, баягы балдар ушунчалык карап, көрүп туруп ушундай суктанып атам да, ушундай. Окуучу мезгилде активдүү катышып ушундай учурлар болгон беле? Бир жеңүүчү аталып, же болбосо эсте калган күндөрүңүз болсо. Мен биз ар дайым мындай деме алдыңкы класс болгонбуз, мектептечи алдыңкы класс болгонбуз. Жакшы жетишкен окуучуларыбыз, активный окуучуларыбыз көп болгон. Кыздар, балдар азыраак болгон үчүн бирок кыздар үстөмдүк кылчу болчубуз. Балдарыбыз азыраак болчу биздин класста. Туурасы да. Şu bizim бүткөнүбүзгө деле ушу 20 жыл болуп калыптыр билинбегени менен. 20 жылдан бери көрбөй жүргөн балдар кыздар чогулуп отурабыз азыр. Баары ушу бала чакалуу, кыздарыбыз ийни болуп калыптыр. Ошо мен азыр сүйүнүп турам ошо кыздарды көрүп, балдарды көрүп. Эми окуп жүргөндө көбүнчө эле биздин балдар тополоң эле да. Кыздарга көп тийишчү, кыздарды кубалайт эле. Мисалы Орозбек мына жерден аны жайтып турат. Анан окуганда окуйт элек. Азыр кыздар айтып атат да, биз окуп жүргөндө балдарды биз басымдуулук кылат элек деп, ошондой болчу беле? Басымдуулук болгон 9-класска чейин 4 бала 24 көз окуганбыз. Ошондо болушу мүмкүн эми жаштык болуп. Анан азыр басымды кыла албайт, бирок бербейт. Дагы бир жолу саламатсыңарбы бүгүнкү кеченин катышуучулары, Алтындай курбу классташ кыздарым, Алтындай бизге мугалим берип бизге тарбиясын берип, бизге болгон өзүнүн билимин бизге үйрөткөн Тайыр агайыбыз, Алтындай биздин агайыбыз, бүгүн биз сизге чын жүрөгүбүздөн таазим этебиз. Мындан кийин ушул катташтыгыбыз үзүлбөсүн, дагы көп чогулайлы классташ курдаштар.